Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү, эфирде Соцньюс программасы жана мен Альбина Нарбекова. Сиздерди социалдык тармактарда болуп жаткан эң кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырам. Бүгүн биздин темабыз асмандан жааган акчалар. Коронавирус илдети кош бойлууларга кандай коркунуч жаратат? Атайын мышыктар үчүн ачылган кафе тууралуу айтабыз. Биздин каналдан алыстабаңыз. Бул жылы Бишкек мэриясы балатыны кооздоо үчүн жаңы оюнчуктарды сатып албайт. Бул тууралуу маалыматты мэрдин милдетин аткаруучу Балбай Тюлүбаев жыйында билдирди. Анын айтымында бул жылы мамлекеттик бюджетте каражат жок. Буга байланыштуу аянтка орнотула турган балатыга эски оюнчуктар тагылат. Жаңы оюнчуктарды сатып алууга каражат жетишпейт. Ошондой эле концертти дагы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша өткөрүшүбүз керек. Биздин оюбуз боюнча өткөн жылдагы оюнчуктарды эле колдонуу туура. Шаардыктар биздин пикирибизди колдойт деп ишенебиз, деди ал. Ал эми кандайдыр бир деңгээлде сарамжалдуу болуу, ашыкча чыгымдарды жасоодон жана ысырапкорчулуктан алыс болууну билдирет. Менин максатым өлкөнү жакын арада коррупциядан арылтып, туруктуулукту орнотуу. Бул тууралуу пикирин учурдагы президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Баткендеги эл менен жолугушуу учурунда айтты. Ал коомдук ишмер Исхак Разаковдун "Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом дагы таза болот" деген цитатасын мисал катары келтирип, ушундай принцип менен иштей турганын белгиледи. Ошондой эле бардык президенттер ушул максат менен келишет. Ар бир айтылган сөздөрдүн ишке ашуусуна тилектешпиз. Башкысы демилгелүү жаштардын баарын мамлекеттик аппаратка иштегенге тартабыз. Баарыбыз бир гана мамлекеттин өнүгүшүнө кызмат кылышыбыз керек. Ал менин мекеним, ал сенин мекениң, ал баарыбыздын мекенибиз, ал бирөө эле, ал Кыргызстан. Таиландтагы Пакчонг шаарында полициялык окутуу борборунда офицерлер үчүн жаңы лагерь ачылды. Ал жакка ашыкча салмак топтогон кызматкерлер жиберилип турат. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү басма сөз кызматы жазып чыкты. Ашыкча салмак топтогон милиция кызматкери кылмышкерди кантип кармайт? Албетте анын ишине ашыкча салмак тоскоолдуктарды жаратат. Лагерде кызматкерлер туура тамактанышып, ар кандай көнүгүүлөрдү жасашат деп жазылат маалыматта. Ал эми интернет колдонуучулары мындай демилге биздин ат минелерге керек деген oyun жазышууда. Түркияда жер титирөөдөн 65 саат өткөндөн кийин куткаруучулар 3 жаштагы кызды урандылардын алдынан алып чыгышты. Кыз ооруканага жеткирилди. Куткаруучулар аны Байракли аймагынан табышкан. Кыздын аты Элиф Перинчек. Анын апасы жана 3 агасы ошондой эле урандылардын астында калышкан. Бирок жер титирөөнүн эртеси аларды куткаруучулар таап куткарышкан. Азыркы учурда кичинекей кыздын абалы тууралуу так маалымат жок. 3 ноябрда Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо өтүүдө. Президенттик шайлоого 2 талапкер ат салышууда. Алар 74 жаштагы учурдагы АКШ лидери Дональд Трамп жана 77 жаштагы мурдагы вице-президент Джо Байден. Учурдагы президенттик шайлоо АКШнын тарыхындагы эң курч шайлоо катары өтүүдө. Анткени бул шайлоо мурунку шайлоолордон адаттан тыш эрте шайлоочулардын саны менен айырмаланып турат. Расмий добуш берүү күнүнө чейин берилген добуштардын саны 100 миллионго жакындады. Бул абсолюттук рекорд. Шайлоонун жыйынтыгы эртең 4 ноябрда белгилүү болот. Швецияда инженер сагызган канаттуулары үчүн акыр жем салгыч ойлоп тапты. Акылдуу шайманга сагызгандар жерде жаткан бөтөлкөнүн капкактарын алып келип салганда, андан кайра жем берилет. Анда шайманды ойлоп табуунун негизги максаты уурулук кылууга шыгы бар сагызгандардын сапатын пайдалуу нукка буруу болгону белгиленет. Ганс Форсберг аттуу жасалма интеллект тармагында иштеген кызматкер анын короосунда сагызгандардын тобу жашагандыктан аларды таштанды чогултууга үйрөтүүнү чечет. Инженер канаттууларды бул тартипке көндүрүү үчүн бир нече жыл кеткенин айткан. Учурда сагызгандар өздөрүнө тамак алуу үчүн бир гана жез капкактарды чогултуп келет. Ал эми кээ бир адамдар таштандыны кутуга туура салганды үйрөнө албай жатышса, аларга салыштырмалуу азамат акыр экен.
Коронавирус илдети кош бойлууларга кандай коркунуч жаратат? Кош бойлуулар башка аял бейтаптарга караганда коронавирустан көбүрөөк каза табат. Бул тууралуу РИА Новости Американын ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунда шилтеме берип жазды. Мындай тыянак 22 январдан 3 октябрга чейинки статистикага таянуу менен чыгарылган. Анда коронавирус жуктурган 19 000 кош бойлуунун арасынан 33-ü көз жумуп, бул категориядагы өлүм көрсөткүчү 0,2% түзгөн. Боюнда жоктордун арасында бул сан 2 эсе аз болгон. Адистер аял бала күтүп жатканда дене бой түзүлүшүндө жана иммундук системасында өзгөрүүлөр болуп, өпкөсүнүн сыйымдуулугу төмөндөп, дем жетпей, жүрөгү бат-баттан согушу менен байланыштуу болушу ыктымалдыгын айткан. Дарыгерлер COVID-19 менен ооруп айыккан кыз-келиндер наристелүү болууну пландап жатканда медициналык текшерүүдөн өтүшү керектигин эскерткен. Бөтөнчө дартты жеңгенден 2 айдан кийин энтигүүсү басылбай жаткандар ооруканага сөзсүз кайрылышы керек. Себеби боюнда бар кезде бул көрүнүш күчөйт. Атайын мышыктар үчүн ачылган кафе. Японияда кара мышыктар гана жашаган атайын мышыктар үчүн кафе ачылды. Алар кара мышыкты жамандык алып келген жаныбар деп эсептешпейт. Тескерисинче, япондар бул жаныбарлар бакыт тартуулайт деп ойлошот. Ал эми коноктор алар менен ойноого саатына $10 төлөп кирүүгө болот. Асмандан жааган акчалар. Кытайдын Чунцин шаарындагы көчөлөрдүн биринде акчалар асмандан түштү. Акчанын көптүгүнө кубанган тургундар дароо чөнтөктөрүн толтурушкан. Окуя 17 октябрда болуп, окуянын видеосу интернетке тараган. Көрсө, акчаны көп кабаттуу үйдүн 30-кабатында жашаган адам чачкан. Тез арада укук коргоо кызматкерлери келип, акчаны чачкан адамды табышкан. 29 жаштагы Ке дары баңгизат колдонгондон кийин болжол менен 23 000 фунт стерлинг акчасын чача салган. Көңүл жаран камакка алынганына карабастан, бекер акчанын аркасында бир топ тургундар чөнтөктөрдү толтурууга жетишкен. Кейиштүүсү ал акча апасынын үйдү оңдоо үчүн чогултуп жүргөн каражаттары болгон экен. Ушуну менен Соцньюс программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.